Кыргызстанда 41 сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган 11 бейтап каза болду. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова брифинг учурунда кабарлады. Анын ичинде Бишкек шаарында 4 бейтап каза болду. Ош шаары боюнча 1, Чүй облусу 1, Нарын облусу 1, Жалал Абад облусу 3, Баткен облусу 1. Өлкөдө пандемия башталгандан бери коронавирустан көз жумгандардын саны 1420 жетти. 3 августка карата коронавирустун жаңы 410 учуру катталды. Вирус жуктургандардын жалпы саны муну менен 37129 жетти. Аймактар боюнча алганда 1 суткада катталган жаңы учурлар төмөнкүдөй бөлүнөт. Бишкек шаары 94, Ош шаары 47, Чүй облусу 37, Ош облусу 79, Талас облусу 8, Нарын облусу 12, Ысык көл облусу 66, Жалал Абад облусу 37, Баткен облусу 34 учур. Акыркы 1 сутка ичинде аталган илдеттен 653 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Ушуну менен бул оорудан айыккандардын саны 27927 жетти. Ал эми дүйнөдө COVID-19 инфекциясы аныкталган учурлардын саны 18 миллиондон ашты. Бул тууралуу РИА новость агенттиги Джон Хопкинс университетинин маалыматына таянып жазды. Аталган университет федералдык жана жергиликтүү бийликтердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана башка ачык булактардын маалыматтарына таянып жарыялайт. Акыркы маалыматтар боюнча Орусияда коронавирус жуктургандардын саны 850 миңге жетти. Алардын ичинен 650 миң адам айыгып, 14 миң адам каза болгон. Коронавирус илдети 2019-жылдын декабрь айында Кытайдын Ухань шаарында чыккан. Андан көп өтпөй дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да тездик менен тарады. 11 мартта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму инфекцияны пандемия деп атады. Башка кабарлардан Бишкекте эркек киши колуна курал кармап бир нече адамды коркутуп жатканы боюнча интернетте видео тарады. Биринчи май райондук ички иштер бөлүмүнүн билдиргендей, окуя 1 августта болгон. Аталган факт боюнча Бейбаштык беренеси менен кылмыш козголуп, учурда тийиштүү соттук-медициналык экспертиза дайындалды. Интернетте тараган маалыматта жаңжал Прованс конок үйүнө келген кардарлар менен күзөтчүлөрдүн ортосунда чыккан. ИИМ окуянын чоо-жайы боюнча толугураак маалыматты кийинчерээк берет.